Arıbir.com media portalının ийгиликтүү insanlar бөлүүсү Кыргыз Улуттук университетинин педагогикалык факультетине келдик. Бул жерде эмгектенген педагогикалык илимдердин кандидаты, доцент, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн мыктысы, мугалим журналынын ээси, сүйүктүү жар, эки баланын мээримдүү энеси жана башка көптөгөн ийгиликтерди багындырган ийгиликтүү инсаныбыз Сулайманова Рахат Токтогуловна эжебиз тууралуу көрсөтмөкчүбүз. Ошол сиздин ийгилигиңиздин сырлары эмнеде? Бир жакшы сөз бар да, ийгиликке жеткиң келсе, деңиздеги сууга эмес, мээнетиңден аккан терге чөмүл дегенчи. Ошол сыяктуу ийгилигимдин сырлары негизи ошол эмгекте деп ойлойм. Талыкпай эмгектениш керек адам ийгиликке жетем десеңчи, аракет кылыш керек да. Аракет кылсаң берекет деген кыргызда сөз бар го. Ошол сыяктуу эле талыкпай кумурскадай болуп майда кадамдар менен болсо дагы бирок тынбай эмгектене берсең, сөзсүз ар жагында ийгилик болот деген жыйынтык чыгарууга болот. Ошол сиз көптөгөн иштерди алып барабыз, көптөгөн ийгиликтерге чечкенсиз. Ошол мунун эң эле чоң мааниси бул убакытты пайдаланууда болуш керек да. Анан ошол сиздин негизги убактыңызды кантип пайдаланасыз, ошол жөнүндө кеңири айтып берсеңиз. Убакыт бул деген өмүрдүн өзү, бул убакыт да, адамдын өмүрүнүн өзү. Ошон үчүн биз кээде ойлонобуз, меники баардыгы алдыда, келечегим алдыда, мен 10 күнүмдүн 1 күнү дагы азыр ачыла элек, баарына жетишем деп ойлойбуз да. А бирок убакыт өтүп жатканыбыз менен ишибиз жок. Эгерде биз бирөөгө убактыбызды арнасак да, бул текке кетип калат да көбүнчө учурдачы. Биз бирөөгө белек тартууласак, мисалы кандай белек тартууласак дагы, ал кайра ошол белекти сага андан да көбүрөөк эсе кайталап кайрып бериши мүмкүн да. Бирөөнүн тогун жесең казбайла деген сыяктуучу. Ал эми биздин убактыбызды, берген убактыбызды ошол адамга биз кайра эч убакта кайрып ала албайт экенбиз да. Ошон үчүн биз убактыбызды дайыма туура пайдаланышыбыз керек экен. Бир маалымат булактарынан окуп калгамда, эгерде мен сизге $86,400 берсем дейт да, ошону сиз кандайча пайдаланат элеңиз деп суроо берип атат да. Анан 1 сутканын ичинде пайдаланып бүтүшүңүз керек дейт да. А эгерде пайдаланбасаңыз, ал күйүп кетет депчи. Ошентсе ар ким ар кандай жооп берет экен да. Мен үй алмакмын дейт, мен машина алмакмын дейт, мен болсом бир бизнес ачмакмын дейт. Анан кийин ар кандай жоопторду айтып атат. Кээ бирөөлөр билбей да калып атат да, эмне кылаарын билбейчи, башы айланып кетип атат. Анан ошентсе кайра суроо берип атат да. А мен эртеңки күнү дагы ошончо акча берем сизге. Аны кандай пайдаланат элеңиз? Аны да пайдаланбасаңыз, ал да күйүп кетет деп атат да. Ошентсе баягы биринчи күнкү планын айткандар экинчи күнкү планына келгенде такала баштады да. Анысы кандай көрсө 1 суткада 86,400 секунд бар экен да. Ар бир секундту $1 баалаптыр да. А биз эч качан өзүбүздүн убактыбызды баалабайт экенбиз да. Биз билбейт экенбиз ошонун канчалык кымбат экенинчи. Анан ошону баалабай туруп, анан текке кетире берет экенбиз да, уйку менен өткөрөт экенбиз. Мисалы үчүн Осмон империясынын падышасы Сулейман Султан деле айтканда, уйку бул өлүм менен барабар депчи. Уктап жаткан адам өлгөн адамга тете дейт да. Көрсө биз убактыбызды көбүнчө, жаштар өзгөчө убактыбызды уйкуга, керексиз иш аракеттерге жумшап коет экенбиз да. Ошон үчүн көп нерсеге жетишпей калат экенбиз. Мисалы үчүн 80 жашка чыкканда адам $8 миллион ээ болсо, же $8 миллиард ээ болгон миллиардер болуп кетиши мүмкүн, А бирок 80 жашка чыкканда адам ошол $80 миллион берсе дагы кайра 20 жаштык курагына келе албайт да. Ошон үчүн убактыбызды биз ушунчалык туура пайдаланышыбыз керек экен да. Убакыт өтүп кетсе, биз кайра кайрылып келбейт эч качан. Анан эгер өзүм жөнүндө айта турган болсом, ошол убакытты туура пайдалануу жагынан мындай туура пайдаланып келатам го деп ойлойм да. Себеби мен ошол окуу жайды бүткөндөн тартып, ушул Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз Улуттук университетинде иштеп калдым. Анткени мен окуу жайды кызыл диплом менен аяктагам, мектепти алтын медаль менен аяктагам. Анан
окууну бүткөндөн кийин шыр эле ушул окуу жайга мени окутуучулук кызматка алып калышкан да. Анан 1 жыл иштегенден кийин мен ошол убакта үй бүлөлүү болчумун. Жумушка кирген мезгилимде, окууну бүткөн мезгилде мен үй бүлөлүү болуп калгам, балалуу болуп калгам. Анан жумушка кирген учурда мен балалуу болдум да. Анан 1 жылдан кийин мен аспирантурага ошол илимий жетекчим кафедра башчысы Осипова Нурбуя Саналиевна деген педагогика илимдеринин доктору, азыр кыргыз педагогикасында абдан аттын кашкасындай таанымал, кыргыз педагогикасынын азыркы күндөгү апасы деп айтып койсок жаңылбайбыз. Мына ошол киши мени аспирантурага сунуштап, анан анын жетекчилиги менен мен аспирантурага өтүп калдым. Ошондон тартып мен жумушта да иштедим, анан аспирантурада дагы окудум. Анан балалуу да болуп, ошол баланы да үй бүлөнү да алып кетүүгө аракет жасадым да. Бирок ушул иштерди алып кетүүгө албетте менин үй бүлөм чоң жардам беришти. Өзүмдүн ата энем, кайын журтум дагы бул жагынан мага аябай жакшы мүмкүнчүлүк түзүп беришти. Ошол кичинекей баламды, кичинекей кураган балаларды багып, жардам берип, ушул даражага жеткениме өзүмдүн апама да ыраазымын. Анткени окуп жүргөндө да мага аябай мүмкүнчүлүк берчү. Эчтекеге карабай, сен ошо окушуң керек, сен билимдин арты менен жашай турган адамсың деп кичинекей кезимден эле айтчу да. Кара жумуш менен сен кара жумуш менен жан сактабайсың, менин түшүнүгүмдө сен кийин калем учу менен жашайсың деп айтчу да. Анан кийин үйгө дагы тиги эжелерим келип, анан бала чакасы менен келип калса дагы тийишпегиле сабак окуп атат деп ушундай мүмкүнчүлүк түзчү да. Анан эми улуу эжелерим келип калганда алар балдарын чырылдатып эметип атса, апам бир жагынан тыйып турса, анан ойлошот да, эми биздин балдарыбызды тыйып атат деп жаман көрүп атса, жаман көрүшүп кейде ушу кызың тим эле профессор боло тургансып деп айтып калышчу да. Анан ошону азыр апам айтып калат, апам азыр 83 жашта. Апам айтып калат, ошолордун айтканы келди депчи. Анан тиги мына сен да ошондой деңгээлге жеттиң, Улуттук университетте педагогикалык факультетинде бир факультеттин деканы болуш деген оңой эмес. Ушундай деңгээлге жеттиң, ошо эжелердин айтканы келди деп. Анан ошондой шарт түзүп берип окутканда, анан окуп бияка иштеп калган мезгилде да ошентип балама чейин карашып, ушундай жолдошум дагы жардам берип, бардык тарабынан эме болду. Бирок убакытты туура пайдаландым деп айта алам, анткени бир учурда эле окуп, иштеп, үй бүлөмдү да карап жатканга үлгүрүп жаттым. 3 жылдын ичинде мен өзүмдүн диссертациялык ишимди жактап жаздым, жазып бүтүп, анан илимий жетекчимдин колуна тапшырып, бул жактан эмеден атайын кафедранын талкуусунан өтүп, анан защитага чыктым да. Ошол эле учурда бат эле убакытта мен доценттик наамды алууга дагы аракет кылып, ошол илимий методикалык эмгектерди жазууга үлгүрүп, анан 5 жылдын ичинде кайра доценттик наамды да алдым. Анан Жусуп Баласаган университетинде педагогикалык кадрларды максаттуу даярдоо институту ачылды. Бул биздин демилгебиз менен ачылган институт болчу. Мен ага чейин социалдык гуманитардык институтта, ошол университеттин педагогика кафедрасында доценттик милдетти аткарып иштеп жүргөн кезим болчу. Окутуучулук анан университеттин ошо ректорлук кызматына чейин жеткен Исамидинов Искендер Чоңмуромович деген агайыбыз бар. Ошол агай бизге директор болуп келип, анан ошондо университеттин курамында жаңы институт ачуу деген идея пайда болуп, ошол институтту биз биринчи түптөгөнбүз 2009-жылы. Ошол институт түптөлгөндөн баштап мен окуу бөлүмүнүн башчысы болуп иштедим. Ал жакта алгач 1 жылдай биз бекер иштедик. Андан кийин окуу бөлүмүнүн башчы болуп дайындады. Анан 1 жылдан кийин кайра директордун орун басары болуп калдым. Андан кийин кайра 1 жылдан кийин директорубуз ректорлук кызматка көтөрүлгөндөн кийин анан менин ордума сенин эмгегиң бул жерде абдан чоң. Эгерде мен сени директорлук ордума калтырып кетпесем, анда мен Кудайдын астында дагы, элдин астында дагы мен абдан туура эмес иш кылган болом деп, анан мени ушул жерге көзү жетип, ушул жерде сен алып кете аласың, башынан баштап түзгөнсүң, алып да кете аласың деп мени ушул жерге директорлук кызматка
жаш эле кезим экен көрсө ошол мезгилде мени таштап кетти. Ошол кезде институтта 2,5 миң студент, 248 мугалим бар болчу, административдик персоналдар иштечү. Айрым бир мисалы Кыргызстанда азыр 52 жогорку окуу жайы бар да, ошол 52 жогорку окуу жайдын айрымдары менен барабар институт болчу да, саны жагынан дагы, сапаты жагынан дагычы, студенттердин дагы, мугалимдердин дагы. Ошо жаштык баягы курчтук сезимдер менен коркпостон ошол ишти алып кетүүгө аракет кылдым. Ошол институтта директор болуп 3 жыл иштедим. Андан кийин декандык кызматта, анткени институт, университеттеги институттар 7 институт бар болчу. Алар оптимизациялоо саясатына ылайык баардык факультетке айланып калышты. Анан ошондон кийин кайра декандык кызматта иштеп калдым. Кийин ошол декандык кызматтан кетип мугалимдин педагогикалык журналын түзгөн болчубуз биз. Ошол убакытты туура пайдалануу жагын ушул жактан да айтсам болот. Себеби ошол мугалим журналын түзүп, ошол жака бир беткей балким журнал менен кетейин деген ой менен 1 жылга ал жака кеткен, бирок менин коллективим дагы ошол кайра келиңиз, ушул жака биз менен эле иштешиңиз деген көп сунуштар ойлоп, ошондой бир эмелер болгондон кийин кайра келип ошол университетте конкурс болду, декандарды шайлоо конкурсу, ошого катышып, кайра декандык кызматка өтүп, эми кайрадан тизгин 1 жылдарды колго алып, 2 жакта тең иштеп жаткан учур болуп атат. Анан дагы кошумча докторлук диссертациянын үстүндө иштеп атам. Кудай буйрса, ал жагын дагы чогуу алып кетип атам деген ойдомун. Анан жогорку аттестациялык комиссиясы деген бар, Кыргыз Республикасынын. Ошол жогорку аттестациялык комиссияда дагы эксперттик кеңештин мүчөсү жана окумуштуу катчы болуп да эмгектенип жатам. Учурда балдарым чоңоюп калды. Учурунда жумуш менен баардыгы менен алаксып атып, балдардын дагы кантип бат убакыттын ичинде алардын да өсүп кеткени өзүбүзгө дагы болуп калды да, өзүбүз менен тең өсүп калды десек болот. Педагогикалык факультетти жетектеп атасыз. Анан кийин көптөгөн ийгиликтерди багындырдыңыз жашооңузда. Анан ошолсузга айтайын, кийинки суроом ушул ички ишеним боюнча да. Мисалы үчүн азыр биз жаштар бүгүнкү күндө келечек өзүбүздүн ошол максатыбызга кантип ишениш керек? Сиз өзүңүздүн ушундай инсан болоруңузга ишендиңиз беле? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Эми генерал болууну самабаган солдат эмес деп коет го. Анысыгандай максат болуш керек да ар бир адамда. Кыял болуш керек адамдачы. Адам кыялданыш керек. Анан жаштын тилегин берет деген сөз бар да. Жаш адам тилеш керек да, көп чоң кыялдарды кыялданып, анан ошону тилеш керек да. Мисалы биз кыялды же максатты сатып албайбыз да. Андан эчтекебиз деле коробойт да. Анан ошон үчүн биз аябай кыялданыш керек экен адам. Ошол кыялга жараша адам өзүнүн алдына тилек коет, максат коет да. Анан ошол максаттарды, улуу максаттарды коет, анан майда максаттарга бөлөт. Анан ошол улуу максаттарга жетиш үчүн ошол майда максаттарды багындырып отуруш керек да, жетип отуруш керек да. Анан сөзсүз түрдө мен кыялымда бар болчу андай нерсе. Кичинекей кезимде менин өзүмдүн фамилиям Сулайманова да. Анан кийин биринчи мугалим чыгармасы бар го, Чыңгыз Айтматовдун. Ошол чыгармаларды мектептен да окуганбыз, булардын баардыгын окуп жүргөндө ошо академик Алтынай Сулайманова дегенди окуп алып эле, мен да ушундай болсом деген ой келчү сөзсүз түрдө. Кантип келбесин? Өзүң идеал туткан, көмүр туткан инсандарың болот. Ушундайга кантип жетүүгө болот? Мен канткенде ушундай боло алсам деген ойлор кантип болбосун? Андай ой жок адамды мен элестете, андай адамдарды мен түшүнө да албайм да. Болуш керек деп эсептейм. Анан алдымда максат бар болчу сөзсүз түрдө. Бирок мугалим болом деп ойлогон эмесмин чындыгында. Анан мугалимдик кесипке айтып атпаймынбы, чоң даярдык менен келиш керек экен. Мен мисалы үчүн былтыр ошо мугалим журналында да эмгектенип атпаймынбы. Анан академик Мамбет Мамакеев менен бир интервью алганга барып калдым. Ал киши 90го чыкты да. Анан ошондо ал айтат да, мен өмүрүмдүн 65 жылын врач, дарыгерлик кесипте иштедим дейт да. Анан 40 жылын мугалим болуптур. Ошонун ичинде 40 жылын мугалим болдум дейт. Анан мен айттым да, мугалимдик кесипке абдан кеч келиптирсиз. Эмнеге мындай болду? Кеч келдиңиз деп сурасам, айтат, дарыгер болуш оңой дейт. Адамдын биологиялык жактан дарылаш оңой дейт. Ал эми мугалим адамдын жан дүйнөсүн дарылай турган адам дейт да.
Ал үчүн чоң даярдык керек. Ошон үчүн даярдык менен аны келиш талап кылынат бул кесипке деген ою. Жанагы мен биринчи айтып аткан оюмду дагы далилдейт да. Себеби бул кесипке даярдык менен келиш керек экен. Анан максатсыз адам жана дарыяда агып бараткан дөңгөчкө тете деп коет го. Же болбосо жана Шайлообек Бишеев агайдын Агындылар деген чыгармасы бар, билет болушуңуз керек. Ошондо да айтылат да, агынды деген эмне? Агынды деген бул суунун үстүндө майда агып бараткан кытындар дейт да. Ал суу агып баратканда ошол кытындар ар кайсы жерге барып, ар кайсы кычыкка барып тыгылып токтоп кала берет дейт да. Суу агып кете берет дейт. Биз ошолдой майда агынды кытынга айланып калбашыбыз керек адам дейт да. Ошол сыяктуу болбошубуз керек экен да. Максатсыз адам ошондой да. Биз керек болсо суунун агымына каршы аккандай болуп, агымга каршы акканды үйрөнүшүбүз керек да. Себеби психологияда да мыйзам ченемдүүлүк бар да. Карама каршылыксыз өспү болбойт депчи. Активдүүлүктүн эң негизи эмнеде? Ал карама каршылыкка туруштук бере алууда, Анан ошол максат сөзсүз анын үчүн максатың болуш керек да. Анын үчүн өзүңдүн мындай ишенимдүү алдыга койгон тилегиң, максатың, ниетиң туруш керек. Кандай болгон күндө да мен ушул максатыма жетем, ушуну аткара алам. Бирок максатты аткарууда кээде жетпей да калышың мүмкүн. Кыйынчылыктар болот, тоскоолдуктар болот. Анан адам сынып калышы мүмкүн. Мисалы, болбойт экен баары аракет кылсам, болбойт деп кээ бир адамдар сынып ошол токтоп калат да. Көрсө максатка жетүүдө эгерде сен жетпей атсаң, максатыңды өзгөртпөш керек экен. Сен ошол максатка жетүүнүн багытын өзгөртүшүң керек, жолун өзгөртүшүң керек экен да. Эми көп формада, көп жолдор менен ишке ашырууга болот да. Аракет кылсаң берекет да. Кандай кылган күндө дагы тырышчаак болуш керек да. Бир өзүңдү аябашың керек да, өжөр болушуң керек да. Ошо көкпек болушуң керек да. Ушундайга келгендечи өзүңдүн максатыңа жетүүдө. Башка нерсени айтууга, мисалы, башка бир иштерде, башка бир мүнөздөгү иштерге карата айткан жокмун. Мен ошол өзүңдүн максатыңа жетүүдө бир өжөрлүк керек да, сөзсүз түрдө. Ошону эске алышыбыз керек. Антпесек, аракет кылбасак, көпүлдүккө жете албайбыз. Жаштарга жашоодогу эң негизги 3 нерсени мыкты өнүктүрүш үчүн ошол 3 нерсе эмне деп ойлойсуз? Эң негизгиси жашоодо адам 2 нерсени туура тандаса бактылуу болот деген сөз бар да. Ал биринчиси өмүрлүк жарын туура тандаса дейт. Анан экинчиси кесибин туура тандаса, ал бактылуу болот дейт да. Сиздин сурооңузду дагы бир кайталап койсоңуз? Негизги 3 нерсени жакшы өнүктүрүп кетиш керек деген. Демек, ошол сөзсүз түрдө жеке жашоону өнүктүрбөсөң, жанагы бут кийимиң тар болсо дүйнөңдүн кеңдиги менен курусун деп коет го. Анысы кандай жеке жашоону алып кетиш керек адам. Себеби жеке бакыт деген керек да. Жеке өзүңдүн жеке турмушуңда бактылуу болбосоң, сен анда көпчүлүктүн көз алдында бактылуу болгондун өзү деле анчалык адам үчүн пайдасыз деп ойлойм да. Мисалы, көптөгөн белгилүү инсандар бар. Абдан белгилүү инсандар, бирок ошолордун жеке жашоосуна үңүлүп карасаң, бактысыз адамдар болуп калган да. Керек болсо үй жайы жок, бала чакасы жок адамдар деле бар. Эл баатырлардын арасында да бар да ошондойчу. Анан өзүн такыр эле жумушка таптакыр арнап салган учурлар да. Эми мен да андан алыс эмесмин деп алыс эмесмин андан мен деле. Мисалы үчүн мен деле жумушка өзүмдүн көпчүлүк учурумду арнап коем да. Негизи ийгиликтүү инсандар көбүнчө өзүнүн болгон убактысын жумушка арнашат. Алардын бош убактысы жок. Керек болсо кээ бирөөлөрүнөн сураса, кээ бир интервьюларда мен угуп калам, ошо сизге эмне жетпейт десе, мага эс алуу жетпейт деген учурлар укканда, ошол керек болсо дем алыш күндөрү да иштеген, түнкүсүн да иштеген учурлар болот да. Бир суткада бир 20 сааттан иштеген. Бирок антпесең ийгиликке жете албайт экенсиң да. Ал мындай жаркырап, жайнап, жакшынакай кийинип, жакшынакай көрүнүп, жасанып элдин алдында чыгып жүрсөң, кээ бирөөлөр ойлошу мүмкүн, мындай ушунуку эле жыргал, жөн эле жүрөт ушундай дегендейчи. Анын артында канча эмгек жатканын сен ар бирин эле көрсөтө бербейсиң да. Мен мынтип атам, мен антип атам деп эле ар кимге өзүңдүн жасап аткан ишиңин баарын догуруна бере албайсың да. Ошон үчүн бирок албетте ошол эле мезгилде, иштеп аткан мезгилде жанагы оюма кайра кайрылып келейин, жеке жашоону кошо ала кетиш керек да. Биринчиден ошол, экинчи кесибиңди туура тандаш керек.
кесибинде сүйүшүң керек да. Анткени бир мындай ой бар да, сен өмүр бою иштебей акча тапкың келеби дегенчи. Анан кээ бирөөлөр айтат да, кантип эле өмүр бою иштебей акча тапсын депчи, андай жок да деп. Көрсө андай да болот экен да. Көрсө өзүңдүн жасап аткан ишиңди сен хоббиге айлантырып алсаң, сүйгөн иш аракетиңе айлантырып алсаң, сен өмүр бою иштебегендей сезесиң өзүңдү. Кызыккан ишиң менен гана элек болосуң, а бирок сен акча табасың да. Керек болсо, ошол кызыккан ишиңди ушунчалык сонун жасасаң, сен абдан көп пайда алып келе турган деңгээлге чейин жеткирсең болот да. Анан ушул эки нерсе сөзсүз түрдө. Анан албетте үчүнчүсү бул жанагы мен айткан аракет да, аракет. Аракет болбосо берекет болбойт. Ошон үчүн ошол эки нерсени дагы туура тандап туруп, бирок ошону андан ары алып кете албасаң, андан дагы жакшы жыйынтык чыкпай калышы мүмкүн да. Психологияда деле адамдын өсүп өнүгүшүнө таасир этүүчү 4 фактор бар да. Мисалы үчүн тукум куучулук, социалдык чөйрө, тарбия, анан кийин адамдын жеке активдүүлүгү депчи. Анан ошол берки 3 фактор, мисалы үчүн, эгер жеке активдүүлүк болбосо адамда, анда адамдын калыптанышына толук кандуу таасир бере албайт экен да. Ансагандай адамдын жеке активдүүлүгү. Жана ойлорумду эгер жыйынтыктай турган болсом, эң негизгиси ошо ийгиликке жетүүнүн ачкычы бул адамдын өзүндө да, жанагы тагдырыңа, турмушуңа өкүнбө, бүт ачкычы өзүңдө деп коет го. Биз өз тагдырыбыздын эмеси, ээси өзүбүзбүз да, кожоюну өзүбүзбүз. Биз аны кандай кылып жасап, кандай кылып чөкөттөп, кандай кылып кызыктуу кылып жасап алыш тагдырыбызды, өмүр жолубузду ал биздин колубузда экен да. Сиз жашай аласызбы? Мисалы, алып болгон кайсы өмүр саптар бар ушул боюнча? Билим. Бул билим, силерге берилген билим, ошол окуучуга сиңиш керек. Туурабы? Ошол окуучунун эсинде түбөлүккө сакталып кала тургандай болуш керек. Бир жолу угуп, анан оң кулагы менен угуп, сол кулагынан чыгып кете тургандай болбош керек. Эмне тарбиялайм мен ушул сабакка? Үчүнчү, кандай жана башка сабактардан тышкары сөзсүз түрдө кыйынчылык келип калса ага кеңеш берүүчү, жол көрсөтүүчү, адамдын инсандык сапатын калыптандыруучу, тактап айта турган болсок, мугалим адамды адам кылып тарбиялоочу. Ошол себептен биздин педагогдордун, мугалим эже агайлардын турмушта орду чоң, жогорку деңгээлдеги инсан деп эсептөөгө болот. Эгер сабактын жыйынтыгында билинип калат экен. Демек, мына ушул 3 функция. Эми буну сөзсүз түрдө билишибиз керек. Андан тышкары Сен айтчы, рахат эженин сабактары эмнеси менен өзгөчөлүнүп турат? Рахат эже негизинен атына заты жарашат дейт ар бир инсан. Рахат эже өзүнчө эле балдарга сабак берүүдө башка мугалимдерден айырмаланып, бул башка өзүнүн балдарга рахат тартуулап турат да. Ар биринин мугалимдердин өзүнүн методу болот, ыкмасы өзгөчөлөнгөн. Бул ушул рахат эженин өзгөчөлөнгөн ыкмасы бул балдардын ар бири менен байланышта болот. Бир эле сабак өтүү учурунда ар бир бала менен байланышта болуп, баарына маани берип турат да. Бул өзүнө тартуу ыкмасы менен ошо рахат эженин сабагыма аябай жагат. Анткени бардык жактан, турмуштук жактан дагы бардык жактан камтып кетет. Анткени теория менен практиканы айкалыштырганда гана бардык нерсени биримде көрө алабыз да. Ошол рахат эже теория менен гана чектелбестен, практиканы дагы жашоо турмушта ошол сабакты кайсыл жашоо турмушунун кайсы жеринде кантип биз колдонушубуз керек, мына ушунун баарын айтып түшүндүрүп кетет. Мага рахат эженин сабак өткөнү аябай жагат чындыгында. Сиздин көмүр туткан инсаныңыз ким? Саламатсыздарбы? Менин көмүр туткан инсаным бул Рахат Токтогуловна. Рахат эже бул менин жашоомо аябай чоң мотивация берет. Рахат эженин мен үчүн ар бир сүйлөгөн сөзүнөн баскан изине чейин, чыңгыраган күлкүсүнө чейин маанилүү. Рахат эже бул менин жашоомдогу жомоктогудай инсан деп айтсам болот. Биз Рахат эжени аябай жакшы көрөбүз. Рахат эже менен аябай сыймыктанабыз. Рахат эженин жанында ар дайым жүрө бергүбүз келет. Рахат Сулайманова эжекебиздин сабактарынын өзгөчөлүгү эмнеде сиздин оюңуз боюнча? Саламатсызбы? Рахат эженин сабактарынын өзгөчөлүгү бул
баарыбызга бирдей жана ар бирибизге жеке мамиле кылгандыгында деп эсептейм. Себеби Рахат эже баарыбызга бирдей түшүндүрүп жатып, ошол эле учурда ар бирибиздин оюбузду угуп, ар бирибиздин оюбузга баа берип, биз менен чогуу баарлашып сабак өтөт да. Эң негизи айтат го, устат, мугалим бул бала менен бала болушу керек депчи. Рахат эже биз менен биздин жаш курагыбызга келет, бизден улуулар менен алардын жаш курагына келип, ар бирибиздин биздин теңдишибиз, курдашыбыздай биз менен сырдашып, мамилелешип сабак өтөт да. Бул Рахат эженин сабактарынын өзгөчөлүгү деп эсептейм. 1632 жазган. 1632 жыл жазган. Эң биринчи жолу окутууну, же болбосо педагогика илимин теориялык жактан ушул эмгегинде негиздеп чыккан. Анын эң негизги салымы эмне болду? Педагогикага киргизген эң негизги салымы. Курактык бөлүштүрүү. Да. Негизги салымын айтылачы. Эмне деген окутуунун кайсы формасын киргизген? 45 сабак болсун. Сабак деген түшүнүктү ушул адам киргизгенде, класстык сабак деген түшүнүктү. Мектептик система дегенде бир күндө 6 сабактан ашпаш керек, бир сабак 45 мүнөттөн ашпаш керек. Бир күндө ар түрлүү сабактар болуп туруш керек. Бир эле сабак кечке кайталана бергенге болбойт, Мисалы кечке эле кесме жей берсең эртең жайсың. Ошол сыяктуу да. Бир күндө эле кечке педагог боло берсе 6 саат бою, эртең деле боло берсе, тажап кетпексиңер да, туурабы? Канчалык кызыктуу сабак болсо да тажайт адам. Туурабы? Мисалы, эң жакшы көргөн тамагыңар кайсы? Манты, бирөө курдак, бирөө шашлык, бирок күн сайын ошону жегилечи, эртең менен кечке чейин жегилечи, эмне болосуң? Ошол тамакты көргүңөр келбей калат. Ансандай эле сабактагы ар түрлүү болуп туруш керек да. Ар кайсы сабакты түрлөрүн окуп турушуңар керек. Анан кезектешип туруш керек, эмгек менен эс алууда кезектешип туруш керек. Жалаң окуу үчүн жаралган эмеспиз биз. Жалаң эле окугула деп айтсам мен силерди, башыңарды китеп бетинен албагыла, жалаң окугула, силер окуйм деп келдиңерби, окугула дей берсем деле, ал мен жаңылыштык кылам. Силер эмгек менен эс алууну кылыштырып турушуңар керек. Ошон үчүн каникул деген түшүнүктү бериңиз керек. Туурабы? Бир жылда 3 жолу, 4 жолу каникул болуш керек. 4 чейрек болуш керек. Окуу жылы деген түшүнүктү ошол бериңиз керек. Окуу жылы качан башталат? Өзүм жөнүндө айтсам, мен ушул улуттук университетти, өз учурунда ушул улуттук университетти бүтүрүп, ушул кафедрага мектепте 1,5 жыл иштеп келгенден кийин лаборанттык кесиптен баштап, анан ушул кафедранын түптөлүшүндө, ишинин отурукташуусунда, бардыгында чоң салымым бар. Азырда ушул кафедраны жетектеп келе жатам. Башкача айтканда, мен ушул кафедрада бир 47 жылдан бери иштейм. Анан ушул мезгил убакта биз көптөгөн аспиранттарды, магистранттарды чыгардык. Алардын ичинде ушу эң алгачкы магистранттарыбыздын бири Сулайманова Рахат Токтогуловна болот. 97-жылы киришип, 99-жылы магистратураны бүтүргөн. Андан кийин ал ошо менин жетекчилигим астында кандидаттык диссертациясын коргоду. Өзү тил факультетин бүтүргөндөн кийин жазуу иштерине келгенде дайыма өзүнүн мындай артыкчылыктары бар да. Жакшы жазат, оюн ачык даана билдире алат. Педагогикалык илимдин түпкү магистратураны бүтүп, анан аспирантурада окугандыктан илимдин мындай бир маңызын, милдеттерин, максаттарын, коомдогу ордун жакшы түшүнөт. Анан деги эле өзүнүн дүйнө таанысы өтө кеңири, билими да өтө кеңири. Ошон үчүн бул жанагы эки тизгин бир чылбырды бирдей алып кете алды деп ойлойм да. Бир жагынан илимди таштаган жок, илимий даражасын жасады, уюштурулуп иштерге катышып атат, бирге чоң факультеттин деканы, анан ошонун жанында дагы жана мугалим журналын түптөп. Жана Рахат Токтогуловна эжеке жөнүндө кандай жетекчи, ошол жөнүндө айтып берсеңиз кеңири. Мен Маткеримов Нурсапар Уралбекович, педагогика илимдеринин доктору, профессор, Москвадагы эл аралык педагогикалык илимдин академиясында корреспондент мүчөсүмүн. Мына бул улуттук университеттин педагогика факультетинде Рахат Токтогуловна менен 3 жылдан ашык иштеп келе жатам. Мен турмуштун шарттары боюнча мурун деле билчимин. Анан такай бир факультетте иштеп аткандан кийин Рахат Токтогуловнанын сапаттары көп, жакшы сапаттары. Мен ошол көп жакшы сапаттарынын арасынан бир жакшы сапатын айткым келет. Рахат Токтогуловна аябай уюштургуч, илимдүү, билимдүү, адамгерчилиги жогору,
ар бир адамдарга, профессордон баштап окутуучуларга, студенттерге мамилени туура таап, эл менен бир сөзгө келип, мына ошо кийинки эле жакынкы убакыттарда кандай гана иш чараларды өткөрүп атат. Факультеттин масштабында, университеттин масштабында, өзү мугалим деген көп жылдан бери бүткүл республикага белгилүү айылдык мектептерге чейин мугалимдерине белгилүү мугалим деген журналды чыгарат. Ал журналда аябай кызыктуу, аябай көркөмдөлүп тиги оформлениясы да жакшы, мугалимдердин мындай орусча айтканда настольный китеп деп баары тең пайдаланышат. Анан Рахат Токтогуловнун дагы жакшы сапаттарынан айта берсе көп сөз болот. Дайыма ушундай иш чараларда өзүнүн кыска нуска точно так жерин таасын айткандай касиеттеринен артынан ээрчип Рахат Токтогуловна берген тапшырмаларды ошо иштерди өткөрүү боюнча ар бир ошо биз профессордон баштап окутуучулар, студенттер чуркашып аябай аракет кылып деген ушундай көп жакшы жактары бар. Айтсаңыз, Рахат эженин мындай кээ бир башка жетекчилер катуу мүнөздө болушат, кээ биркилер жөнөкөй мүнөздө болушат. Ушул Рахат эженин ошол мүнөз боюнча кандай деген ой пикирдесиз? Эми мүнөз боюнча иш билгилиги кандай идея айтып келесиңби? Илимий жактанбы же болбосо тарбиялык иштер боюнча кандай идея айтып келсең, ошону колдоп, көркөмдөп, кооздоп, майын чыгара ого бетер мындай иштөөгө эмшик бере алат. Эң татыктуу жетекчи. Саламатсызбы? Биринчи өзүңүз жөнүндө айтып өтүңүз, анан кийин Рахат Сулайманова жекебиз кандай жетекчи? Менин атым Гүлназ Адылбек кызы. Ошол Улуттук университеттин педагогика факультетинин мектепке чейинки мектеп педагогикасы жана билим берүү технология кафедрасын жетектейм. Рахат Токтогуловну болсо мен 99-жылдан бери тааныйм. Рахат Токтогуловна экөөбүз аспирантурада чогуу окуганбыз. Илимий жетекчибиз бир. Рахат Токтогуловна жөнүндө айта турган болсом, ал абдан иштерман, орусча айтканда трудоголик деп айтсак болот. Илимге, билимге берилген адам, азыркы учурда мугалимдин статусун көтөргөн, мугалимди мындай бир бийик деңгээлге көтөргөн Кыргызстандагы эң алгачкы адамдардын деп айтсам да жаңылбайм. Ошол эле учурда факультетте деле көп жетишкендиктерге алып келатат. Рахат Токтогуловдун жетектөөсү менен биздин факультет азыр алдыңкы факультеттердин бири. Студенттердин саны боюнча дагы, студенттердин жетишкендиктери боюнча деле айтсак, мисалы биздин факультеттен студент президенттик стипендияга жетишкен 2 студент табылган. Акыркы жылдары мугалимдик профессияга, мугалимдик кесипке деле көп студенттер, көп абитуриенттер тартылып атат. Мыкты жетекчи башкаргандан түз байланышта деп ойлойм. Факультетте азыр моралдык психологиялык климат дагы абдан жакшы. Студенттер менен дагы, мугалимдер менен дагы, факультеттеги структуралык түзүмдөрдүн жетекчилери менен дагы жакшы иш алып барат. Рахат Токтогуловна бизге үлгү. Ал өзү мындай абдан жоопкерчиликтүү адам, абдан талапты өтө катуу коет, өзүнө талапты катуу коет. Ошондой эле факультеттеги мугалимдерге, башка жетекчилерге дагы биз Рахат Токтогуловну көрүп түздөнүп турабыз. Адам катары дагы жакшы адам, өтө жакшы дос, жакшы баардык аял затына кандай сапаттар талап болсо ошонун баардыгы бар Рахат Токтогуловнада. Албетте, өзүм боюнча тааныштырып кете турган болсом, менин атым Жолоочу Самат Шаршанбекович. Ошол педагогикалык факультетте тарых сабагынан окутуучумун жана тарбия иштери боюнча ошол Сулайманова Рахат Токтогуловнун тарбия иштери боюнча орун басары болуп иштейм. Албетте, бул Рахат Токтогуловна боюнча айта турган сөз
айта турган ар бир жакшы сөздүн баары тең. Канчалаган жакшы сөздү айтпайлы Рахат эже үчүн. Мунун баары аздык кылат деп айткым келет. Себеби Рахат эже өтө билгичтиги, көрөгөчтүгү, Рахат эженин ушунча адам менен кылган мамилеси, ар бир жетекчилиги, өзүнүн лидерлиги менен жетекчилиги адам кылган мамилеси төп келген да. Чыныгы Рахат эже канчалаганыкы алгач ушул факультет эмес, алгач институт ачылгандан бери, педагогикалык кадрлардын максаттуу даярдоо институту ачылгандан бери, мен 2009-жылдан бери иштейм. Ушул жерге менин жумушка алган Рахат Токтогул өзү мени тарбия иштери боюнча эмес, жаштар комитетинин төрагасы кылып, студенттерин чоң кылып даярдап, ушул жерде иштешип келдим. Бир да жолу Рахат эженин мага кылган же болбосо жетекчи катары башка окутуучу профессор кылган мамилесин, терс мамилесин көргөн эмесмин. Албетте Рахат Токтогулдун өзүнүн көрөгөчтүгү өтө терең, инсандык сапаты бийик. Ошол эле мезгилде анын студенттерин болгон баарлашуу, сабак өткөндөгүсү же болбосо ошол эле бизге жыйын өткөргөндө дагы адамдардын ар бир адамдын өзүнүн мүнөзүнө жараша мамиле кылып, баладайым мүнөзүнө жараша мамиле кылып, баладайым мамиле кылып, улууга урматтап, кичүүгө ызаттап, өзүнүн чыныгы асыл педагогдук билим менен иш кылат десем жаңылышпайм. Рахат эжекебиз педагогикалык факультетинде декан болуп, жана ошол менен бирге эле Мугалим журналында көп жылдан бери эмгектенип жүрөт. Ошол Мугалим журналында Рахат эжекебиз кандай жетекчи жана сиздер менен кантип иш алып барышат? Бул Мугалим илимий педагогикалык журналында Рахат Сулайманова эжебиз бул мыкты жетекчи деп билебиз. Бул журнал 2014-жылы 27-мартта түзүлгөн. Бул жападан жалгыз мугалимдерге арналган журнал болуп эсептелет. Ошону менен катар бул элеттик мектептерди, жалпы республикада канча мектептер, мугалимдер болсо, ошолордун баарына бул жакта олтуруп эле аларды ушундай иш-чаралар болуп атат деп жазбай, өзү жана атай бизде сапар кайрык деп берүүбүз бар. Ошо менен кошо барып ар бир мектептин турмушун бирден көрүп, чагылдырып берүү биздин максат. Мен өзүм бул жака иштегениме 2014-жылдан баштап иштеп калдым журналга. Ошондон бери эле жалгылыктуу көп иш-чаралар болуп атат. Жогоруда деле эже айтып кетти болуш керек. Ошол. Негизи эже жөнүндө айта берсе аябай сөз көп. Негизи эже силер суроо бергенде эже жалгыз эле педагогикалык факультетинде декандык менен эле иштебестен ошол Мугалим журналында дагы башка редактор болуп иштейт. Ошол эже бир эле багыт менен кетпестен эже эки тарапты тең алып кетет негизи. Бул деген мындай айтканда ар бир эле адамда боло бербейт бул нерсе. Анткени кээ бир адамдар бир жак менен бир багыт менен болсо, эже эки жакты тең алып кеткенге мындай тең алып кете алат да эже. Ошондуктан биз мындай эженин шакирттери катары биз бул жерде өзүбүз окуп бүткөнбүз ушул педагогикалык факультетинде. Ушул педагогикалык факультетинен биз ошо эже өзү көрүп, көрөгөчтүгү менен алып, ошол журналда да биз азыр менеджерлик тарапта да кызматта иштейбиз. Ошол Сапаркүл эже айтып кеткендей, 2014-жылдан баштап биз дагы чогуу иштеп келе атабыз, бирок ошол иш үстүндө 2014-жылдан бери көптөгөн ийгиликтерди жарата алдык деп ойлойм.